Хорошо. Мен улантып кетерейин. Кыргызча концепция берилген, таркатууга мен ойлойм баарыңардан мүмкүнчүлүк болгон, бир аз таанышмак. Анан скелетин даярдалган бул документ концепция деп аталат, бирок концепциянын маңызы бул жол картасы. То есть бир жыл бою биз кантип иштешебиз. Жогорку кеңеш жактан жана Жаандык оюн катары. Анан тараптар бул документ кимге жазылган? Бул ушул катышуучуларга баарыбызга жазылган. Бир жагынан жогорку кеңеш жагына, анан экинчи жагынан инсан leylek биринчи бул фасилитатор катары аткарып атат ролду өзүнүн өнөктөштөрү менен. Бул көбү келди региондордон, бирок ар бир областтан бир канча башка жарандык уюмдар дагы кошула берет. То есть бүгүнкү өкүлдөр Ахмат кеңейе анан мөөнөтү бир жылдык деп алынып атат. Эмнеге дегенде концепцияда так жазылыш керек, кандай максат менен эмне иш аракеттер аткарылат. Так, эмне үчүн жаздык бул концепцияны? Анан кандай максат менен жазылган? Биринчиден, могу атайын жазып мындай сызып койдум да, астан түшүнүктүүрөөк болсун деп. Бул бир жагынан концепция үчүн жазылды, оңдо койгула анан концепцияны эмне үчүн жазылды? Биринчи жагынан жогорку кеңеш жагынан, экинчи жагынан регионалдык, то есть именно регионго биз басым берип атабыз. Аймакта иштеген, активдүү иштеген, жигердүү иштеген Жаандык коомдук уюмдар. Анан кызматташтыкты өнүктүрүү. Кызматташтыкты түзүү эмес, өнүктүрүү. Эмнеге дегенде буга чейин кызматташтыктар боло берген, бирок бул кызматташтык формасын дагы биз чыңалтып, жакшыртып, дагы бир өркүндөтүш үчүн. Анан 24-жылга, то есть албетте бул 1-январдан баштап 31-декабрга чейин концепция иштеп башташ керек. Анан кандай документтерге биз таяндык? Бул биринчиден Кыргыз Республиканын өнүктүрүү улуу бир документибиз бар. Анан 2030-жылдагы ООН тараптан 17 максат бар. Ошого да биз таянат кылабыз. Анан акыркысы жакында Жогорку кеңештин 2027-жылга чейинки стратегия кабыл алынды. Ошол жерде дагы так анык жазылган. Жаандык өкмөттүк уюмдар менен кантип мамиле, кантип кызматташтык стратегияда бар. Ошол стратегияны дагы биз улам карап көрүш керек да. Анан эң максаты биздин бүгүн жолуп атканыбыз, кийинки кадамдарыбыз региондордогу туруктуу социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү. Анан кандай көйгөйлөр, мен азыр эле баштадым, маалымат катары биз берилип атат, ар бир региондон келген катышуулар маалымат берилген, эмне ишке аракет кылып атасың, кандай көйгөйлөр бар, бирлешип, биргелешип, баарыбыз биргелешкенде гана бир кандайдыр бир тыянак чыгат. Анан мен атайын жаздым, натыйжалуу чечүү. Биз бүгүн сүйлөшүп эле кетип калсак болот, бирок эртең кандай болот? Жыйынтыкка келдиби? Ал жыйынтык эмне берди? Кандай эффект болду? Ушул жерде мындай кылалы. Дароо эме түзгүлө, чат ачып туруп, биз азыр талкуулап туруп, сунуштарыбызды беребиз. Албетте. Анан эки жол менен ачык болсун да. Эки жол менен мен сунуштар элем, сунуш киргизем, кызматташтыкты биз кантип өнүктүрө алабыз, кантип жүргүзө алабыз. Биринчи эки жол бар. Бул ачык диалог куруу. Мына бүгүнкү биринчи кадам, биринчи отурум бул диалог аркылуу, баарлаш аркылуу биз бирибизди угуп атабыз, бирибизге маалымат берип атабыз жана түшүнгөнгө аракет кылып атабыз. Анан төмөндөн жогору дедим, неге дегенде аймактагы жарандык коомдор элге жакын, калкка жакын, сизде маалымат бар, сизде данныйлар баары бар, алар ошол иш аракетке абдан керек болот. Ошондон төмөндө жогору деп, жогорудон ылдый эмес, биздин калктын атынан, калктын үнүн чыгарган, вот сиздер отурасыздар. Көпүрө дедим, неге дегенде эки жак, жогорку кеңеш жактан жана жарандык коом жактан көпүрө түзүү. Так аныкталган максаттар. Биз кызматташтыкты жүргүзүүнүн алдында биздин максатыбыз болуш керек. Ал максат так, анык жана түшүнүктүү болуш керек да, бул тарапка дагы, экинчи тарапка дагы. Конкреттүү иш-чаралар, эмне иш-чараларды аткарып атасыз? Мына сиз кемгече сунуш киргизип атасыз, мисалы атайын чат ачкыла, биз муну окушубуз керек, анан комментарий беришиз керек. То есть анан зор чыдамкайлыкты да талап кылат, то есть терпимость, терпение, баарыбыз бирибизди урматтайлы, сыйлайлы, анан чечкиндүүлүк, бул дагы кандайдыр бир жакшы касиет, жакшы сапат, бирок сапат ар бирөөбүздө болуш керек да. Жана саясий активдүүлүк. Саясий активдүүлүк бул
партия жөнүндө эмес, ар бирөөсүнүн активдүүлүк, позиция, жарандык позициясы билдиргенге күч аракетибиз жумшалыш керек. Анан эки жол менен деп айтып кеттим. Экинчиси окуу, үйрөнүү. Өмүр бою биз окуй беребиз, окуу такыр процесси такыр бүтпөйт. Бул окуунун максаты биз ушул проектте каралыптыр. Жарандык коомдогу уюмдарда ушул проектке кирген. Алар январь, февраль, мартта атайын семинарлар өткөрүлөт экен. Кантип жогорку кеңеш менен кызматташтыкты түзө алабыз? Кантип биз advocacy болобу, переговоры болобу, кандай навыки формировать этиш керек, үйрөтүш керек. Ошондо биз окуунун максаты так болуш керек. Потенциалды жогорулат. То есть бүгүн эмнени билдик, ушул семинардан эмнени биле алабыз. Анан үйрөнгөн нерселерди практика жүзүндө колдонуу. То есть окуп семинарды алгандан кийин ушул проекттин ийгилиги үчүн, жыйынтыгы үчүн билген алган билимибизди биз активдүү колдонушубуз керек. Концепциянын эки негизги маселеси жазылган. Биринчиси диалог катары, диалогду куруу. Кантип ачык диалог курулуш керек. Башында айтып кеткендей, регионалдык көйгөйлөрдү чечүү натыйжалуу жолдорун. То есть ар бир көйгөйдү биз анализдейбиз, аныктайбыз. Мисалы, өзгөчө балдардын кандай проблемасы бар, анан натыйжа катары жарандык коомдагы өзүнүн сунушун киргизиш керек. Мисалы, мыйзам жагынан бул жерде өзгөртүш керек. Или министерство тарабынан ушундай аракеттер көргөзүлөт. Сиздин сунуштарыңыз ар дайым так, анан аныкталуу, анан мөөнөтү жагынан да болуш керек. Анан РЖК бул регионалдык жарандык коом, аббревиатура катары кетирилди. Анан диалог мейкиндигин түзүү. Мына азыр бүгүн бул залда отурганбыз, бул кандайдыр бир мейкиндик, ачык диалог болуп атат, баалашып атабыз, бөлүшүп атабыз ой пикирлерибизди. Экинчи, айтып кеткендей, атайын семинарларды керектүү көндүмдөр, это бул навыки. Эң керектүү навыки биз постоянно өнүктүрүп турушубуз керек. Биринчи маселени биз кантип ишке ашырабыз? Ишке ашырабыз. Бир минут. Консультативдик платформаны түзүү. Консультативдик платформаны сиздин жардамыңыз менен түзгүбүз келип атат. Эң токотор жери ал платформанын жыйын, ал регламент түзүш керек. Ал Гүлнар дагы кошумча айтып кетет болуш керек менден кийин. Анан жыйында да өткөрүп туруш керек. Диалог аянтчалар, коомдук угууларга дагы жарандык коомдун катышуусу абдан абзел, абдан маанилүү. Аймактарга иш сапарлар. Биз ушул проекттин алкагында буюрса депутаттар менен бирге аймактарга иш сапарларды өткөргөнгө даярбыз. Ар бир жарандык уюмдан жарманкелерин өткөрүү. То есть ар бир 7 областта ярмарка болуп, ал ярмаркада вот ушундай презентациялар өткөрүп, ар бир коом эмне менен иш аракет кылып атат. Платформа жылдык конференциясы. То есть бул проект бүтөрүнүн астында бир чоң бир конференция өткөрөлү деген бир инициативабыз бар. Бул инициативада деген өзүбүздү баалайбыз. Кантип иштеди, иштеш алдык бир жыл бою, кантип иштешибиз керек. Анан экинчи маселе, биз кантип өткөрө алабыз? Консультативдик платформаны түзөрдө кандай бир рисктер бар? Тобокел дедик, балким убагында түзүлбөй калышы деген дагы бир риск бар. Потому что убакыт талап кылып калабы, бир айдын ичинде түзө алабызбы? Консультативдик платформа 2 айдын ичинде түзө алабызбы? Анан консультативдик платформа түзүлгөндөн кийин балким ошол тараптагылар даяр эмес, кызыктар эмес. Түзүлдү, бирок ичиндеги адамдар, катышып аткан адамдар өтө мындай өзүнүн инициативасын жакшы көтөрө албайт. Тараптар начар катышуусу айтып кеттим. Өлкөдө саясий кырдаал дагы бул бизге дагы, бул проектке дагы таасир тийгизип калат. Окуу боюнча дагы семинарларды өткөрүүдө биринчи анализ жүргүзүлөт, кандай семинарлар керек биздин жарандар үчүн. Кыскасы, депутаттарга дагы тренинг, семинар, өзүңүздөр бир теманы тандасаңыздар, чоң көрөсүңүз. Анан эң бул концепция